Кыргызстанда акыркы убакта аба ырайы кескин суук болуп кеткенине байланыштуу электр кубатынын керектөөнүн көлөмү рекорддук чекке жетти. Мындай көрүнүш акыркы 2 жылдан бери байкала элек болчу. Алсак 2018-жылы 29-январда эл тарабынан колдонулган электр кубатынын көлөмү 3224 мегаватты түзсө, быйыл 13-декабрда бул көрсөткүч 3240-ка жеткен. Эгерде абанын температурасы кийинки күндөрү мындан дагы төмөн түшсө, анда трансформатор жана чубалыкларга күч келип, авариялык өчүрлөр катталышы мүмкүн деген кооптонуулар жаралууда. Чүй областынын Лебединовка айылындагы бул тамдын морунан түтүн үзүлбөйт. 7 бөлмөлүү үйдүн биринде 26 жаштагы Наргиза Нурлан кызы жолдошу менен жашайт. Бөлмөлөрдү ижарага берген үй кожойкеси алардын баарын көмүр менен камсыз кылып келет. Ал эми от жагуу милдети Наргиза Нурлан кызына жүктөлгөн. Анткени меш анын бөлмөсүндө жайгашкан. 7 бөлмөгө күнүнө эле 2-3 кап көмүр кетет экен. Бул тамда жашаган тургундар жылытуучу жабдыктарды такыр пайдаланышпайт. Тамак жасоо үчүн гана анда-санда электр приборлорун колдонобуз дейт Лебединовка айылынын тургуну. Жагылбай калса үй суук калат, ток менен кылайын десек, напряженный болуп болбойт, өчүп калат. Кечкисин будан да слабый болуп калат да. Ал эми биз тамак ашты бияк плитага колдонобуз, экономичный жана токту да азыраак жейт да. Ошого байланыштуу ушундай колдонобуз. Тамакты деле көп жасабасаңар керек. Тамак бир эле мал жасалбаса көп жасабайбыз деле обычно. Көп сайганда өчүп калат да, мисалы. Плитканычы көп колдонгондо. Көп деле мен өзүм деле кышкысын эле үйдө отуруп калбасам көп деле колдонулбайт да. Үйдө тем более эки эле адамбыз, кечкисине жолдошум келгенде деле тамак жасалбаса мындай жасалбайт деле. Электр кубатын эң көп короткон жагынан Чүй областы менен Бишкек шаарынын тургундары алдыңкы катарда келе жатышат. Анткени башка аймактагылар үйдү жылытуу үчүн отун, көмүр, тезек колдонсо, бул жактагы жаңы конуштар менен айылдардын жашоочуларынын арасында электр приборлорун пайдалангандар арбын болууда. Түндүк электр ишканасы берген маалымат боюнча азырынча көмөк чордондорго күч келип, жарактан чыккан учурлар каттала элек. Бирок жабдыктар чыңалуу менен иштеп жаткан кези. Бишкектин тегерегинде билесиңер 50ге жакын жаңы конуштар бар. Анан кимиси көп алат, кимиси аз алат деген салыштырмалуу алсак, ар кайсы конуш баягы өзүнүн элинин санына карап ошондой пайдаланат. Анан ал конуштарда электричестводон башка билесиңер газ жок, центральное отопление жок. Анан көмүр маселеси менен электричество. Анан көмүр дагы азыр балким кичине кымбатыраак болуп аткандыр, көп киши ала албай аткандыр. Ошого байланыштуу баарыбызда электричество турат. Акыркы 3 күндөрдөн бери бизде потреблениябыз аябай өзүп атат. Аны баарыңар көрүп атасыңар. Буга чейин Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы болсо электр кубатын колдонуу боюнча коюлган лимит азырынча бир да аймакта сакталбай жатканын билдиришкен эле. Алсак ноябрь айында 36 миллион киловатт-саат электр энергиясы колдонулган. Бир айдын ичинде эле бул көрсөткүч дээрлик 70 миллион киловатт-саатка жеткен. Мындан улам өкмөт маал-малы менен өчүрүүгө барышы мүмкүнбү деген суроо жаралууда. Даректеги өчүрлөр болбойт дегеним бул план бизде жок. Өкмөт да мындай план түзгөн эмес. Ошону айтып койгум келет, даректеги өчүрлөр болбойт. Бир гана жана авариялык өчүрлөр болушу мүмкүн. Бул эмнеге байланыштуу? Себеби элдер көбүнчө пайдаланып баштады, үйүн жылыта баштады, башка немелерге пайдалана баштады. Ошон барып биздин электр жабдууларга таасирин тийгизип жатат. Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасынын өкүлдөрү кандай болгон күндө да маал-малы менен өчүрүүлөр болбойт деп ишендирип кетсе, Ош электр жана жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасынын жетекчилери болсо, электр кубаты үнөмдүү колдонулбаса, өлкө аймагында тартыштык жаралып, жарык өчүрүлүшү ыктымал экенин ачык эле айтып чыгышты. Ушундай эле божомолдору менен бүгүн парламенттин жыйынында вице-премьер-министр Равшан Сабиров бөлүштү. Айтымында Кыргызстан боюнча электр энергиясы автоматтык түрдө өчүп калуу коркунучу жаралды. Кечеги электроэнергиянын потреблениясы 67 миллионго жетти. Мурдакы күнгө болсо 70 миллионго жетти. Бул 7 миллионго 10 миллионго көп. Бүгүнкү күндө электропотребление көбөйүп атат. Бүгүнкү күндө жанагы бар подстанциялардын бардыгы кызып кетип атат. Бүгүнкү күндө биз автоматика өзү верный отключение болсо да автоматика өзү автоматтык түрдө өчүрүшү мүмкүн. Газды элдер колдонбой жатат. Сууга бай өлкөлөрдүн катарына кирген Кыргызстан быйыл өлкө элин жарык менен камсыз кылуу үчүн Казакстан менен сүйлөшүп 300 миллион киловатт-саат электр энергиясына товар алмашуу болгон. Бул июньдан августка чейинки аралыкта ишке ашкан. Ошондой эле ушул жылдын аягына чейин Казакстандан баасы 2,5 центтен 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын импорттоо боюнча чечим кабыл алынганы белгилүү. Нурзада Сыдыкбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.